Тилектешпиз. Сиздерге şu жакындан кандай биздин Тамирлик кыргыздар келет деп şu үйлөрдү салып акырыңыздар, губернаторубуздан башконтон мен тынчылык болсун, берекет. Жайгаштырып жатканыңыздар үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы Памирликтин атынан. Рахмат. Cembek olur. Biz 2017-yılı Narın'a köçüp gelgenimiz. 2017-yılı Çatman Sultanbegi var. Bize yakın komaca barıp şunu bizler kılın. Şuna çok kişiler yetekçisi. Anladık onun için de. Biz 33 kişi gelgenimiz. 6 seviyen. Anan кейін біздің артымыздан да үйлөдөн, шүйгөдөн бар кишилер келди. Азыр эми саныбыз бир 20-ге шундайга чыгып калды. Анан Алайда болуп, Нарында болуп деген. Анан азырында биздин Талды суу айыл өкмөтүнө үсталып берип барып келип чогулту бир жерде жайгашсындар деп жататтар. Анан эми ошолор анан жалпы мамлекетке элге барчыбызды билдиребиз. Çoğu bololur elinizde Narında, Alayda bulunmuyor. Ake, kaçın? Ake. Hazır üylörді көріп тасыстар, қандай мақұл үйлер тауып? Жақсы үйлер бар. Үйлер саны үйлер бар. Жүктеріңіздер көп келді. Жүктеріміз көп келді. Өзіңіздің үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, канча балаңыз бар? Мен үй бүлөмүн 7 балам бар. 3 кыз, 4 уул. 2 kızım turmuşqa chiqqan. Көкөтөк жакта. Бир Алайда деп, бир Нарында деп ошо келди. Анан чоң уулумда үйлөнгөн, балалуу, чакалуу. Ondan başka 2017 yılında gelip уулум Төлөлүк, уулумдун атын Алмазбек коюп, Нарында мага Алмазбек Атамбаев менин уулума үй белек кылып берди. Анан бияка келебиз дегенден анан ол үйдү да биз анан сатып эми ушул жактан үй алып алалы деген ойлордон жүрдүк. Анан ушундай сизде жанагы уулуңуз үйлөнгөн уулуңуз өзүңүздө бар, сиздерге канча үй берилет ошондо? Азыр эми билбейм, азыр эми комиссиялар чечет эми бизге кандай үй берилет. Нарынан келгендерге де болуп атат, эми буякта Алайдарларга да ачса буякка да деп жататтар да. Азыр канча үй бүлө келдиңиздер Нарынан? Түшүүгө жете турган келдиңерби? Нарынан эми биз мындайча айтканда 7 үй бүлө келдик да. Нарында бир үй бүлөгө жакын деле ушу жарандар үй куруп беришти эле да. Ал киши калып калдыбы, үйлүү болуп же кандай болду? Атбашы дегенде калып калды. Үйлүү болуп калып калды. Эми жалгыз ал кандай эми ал жерде мына тууган урук бияка келди дегенде кандай болуп калат? Кандай дедиңиз? Эми ал жерде жалгыз үй бүлө калыптыр да ошо Памирден келгендердин арасына. Эми ал азыр ошончо калып калды эми анан эми кана отуруп көрсүнчү анан эми көнүп кетти, көнүп кетпесе анан дагы анан кайсы жылда болотун биле албайм. Негизи Нарындын климаты сиздер ошо Памирдин климатынан эмнеси менен айырмаланат экен? Нарынга канча убакытта ыңгайлашып көндүңүздөр? Нарында 3 жыл болду Нарында жайгашканыбызга. Нарында жакшы көнүп кеттик эдик. Онун Нарында жакшы карашканбыз. Нарынга көнүп кеттик эдик, эми анан бияга эми жаңы келип атабыз эми. Азыркы бирге мына үйлөр сиздерге жагат да? Жакты, үйлөр сонун жакшы үйлөр болуптур. Эми Оштун климатын алдын ала сураштырсаңыздар керек. Мына көрдүңүздөр шамал. Көрөбүз анан. Негизи эле ошол дагы калган бордошторубузда тартып бир
Эми ула турган барбы? Ушунча сизди жана биринчи баштап келгенде Эми ата мондагылар эми жакшы жашап кетти, жакшы неме болуп, өздөрү бир юздукка туруп неме болуп кетсе анан келе берет да. Анан келет. Күтөсүздөр да сиздерден аларды эми чогуу. Келет деген үмүттөбүз эми. Туугандарыбыз барлыгы калды. Анан эми Алланын буйругу дейм, Алла келет турат. Эми ушул жака келгенде көптөн бери көксөп жүргөн элеңиздер, өзүңүздөрдүн жериңиздер, ордоштор менен бирге болуп калган сиздерге деле жакшы да. Бизге деле жакшы эми, биз деле чогуу болсок, көпчүлүк болсок, жакшы жашасак деген үмүттөрдөбүз анан. Рахмат, акачы. Апамыз? Абдылвахид Жээнбек уулу. Көрүп үй салып берип жатат дагы менен. Өзүңүз кимдер менен келдиңиз үй бүлөңүздө? Мен үй бүлөм менен келдим. Канча балаңыз бар? Мен азыр биз 9 кишиyiz. Чоң уулум үйлөнгөн, баласы бар, бул киши 3. Мен 6 жан, ошол 2 үй бүлө, бир үйдөбүз. Балам азыр мен менен бирге эле. Эми кичи балдарыңыздын мектепте билим алуусу кандай болду? Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Аябай сонун жакшы. Кызым бар 5-класста окуп атат. 13 жашта, onun kişi 11 yaşta bir oğlum var, o da 5-класста okudu. Onun kişi 9 yaşta bir oğlum var, o 3-класста okudu. Onun en küçük oğlum 3 yaşta, o hazır okuğa var elek. Мына үйдө эми азыр көрдүңүз да, кандай экен сизге жакты? Жакшы үй болуп. Сиз каалагандай үй болуп турбу? Биз каалагандай биздин ойдогудай үй болуп. Нелер бар экенин айтсаңыз ошондо. Сиз мисалы 3 жыл мурда сиздер үй болсо жакшы болот. Жакшы болсо деген үмүттөрдү, сөздөрдү айтып жүргөнбүз анан. Allah buyurup bana bu üyler bolup bana kelip kaldı. Bundan keyin kандай planlarınız var sizde? Bundan keyin planda men Allah özü bilet anam. Жайгашып болду. Бекачылык класста көрөлүчү анан. Эми иштеле биздеде бир иштеле колдон келбейт. Нарында 3 жыл жашадык. Нарында мына кара жумуш менен иштеп жүрдүкчү. Анан башка бир мындай дүкөн, башка бир машина деген ондойлор биздин колубуздан келбейт. Биз окуган эмеспиз, билимибиз жок, сабатыбыз жок. Өзүңүз билимди каяктан алгансыз? Мисалы окуп жазганды билесиз да? Биз молдолорго эле окуганбыз, Куран окуйбуз, намаздыгыбызды окуйбуз, мындай бир мамлекеттик окууну окуган эмеспиз. Окуганды жазганды билесиз? Эми арабча, фарсы тилинде билебиз, анан буякта Кыргызстанга басма тамгаларын бирге темселеп окуйбуз, жазма тилин билбейбиз. Эмелер тууралуу айтсаңыз, нарында ошол эмне кантип нан таап жеп аттыңыздар? Кантип тиричилик? Шүкүр мамлекет кам көрүп келди. Анан балдарыбызга пособие чектеп берди. Өзүбүз биркенен кара жумуш кылдык. Ошо кара жумуш бирөөлөргө иштедиңизби кандай? Бирөөлөргө иштедик, бирөөлөргө жумуш кылдык, кара жумуш менен. Булар тез эле тил табышат. Ал эми калганы биз өкмөт тарабынан көзөмөлдөп жардамлашат. Азыр биринчиден ошо Памирден келген биздин кыргыз туугандарга ушундай шарт түзүп бергенибизге мен аябай ыраазы болуп турам. Ал райондун акимчилигинен баштап өкмөткө чейин, айыл өкмөтү. Эми сиздер ал кыргыз ошол жерде Талды Суудагы өзүбүздүн кыргыздар менен ушу Памирлик кыргыз туугандардын кеги бирдей деп коет, тегин тапкандар тез эле тил табышат деген ойдомун. Бир эле үй эмес, үйдөн башка дагы социалдык объекттер жөнүндө дагы ойлонушубуз керек. Жумуш орундарында ойлонуш керек. Эми мал чарбалык ушул мал чарбага жакыныраак болгон айыл болгондо биз бул жагын караштырабыз. Баардыгы келечекте да башка дагы үйлөр курулат келе тургандар үчүн. Ошолордун баардыгын архитекторлор менен сүйлөшүп, баардык инженердик, коммуникациялык, инженердик сеттерди баардыгын жакшылап караш керек. Иш орундары ушу мен ойлоп атам, мал чарбасы менен байланыштырып атам, биз ойлонуштук. Балдар кайсы мектепке барып окушат? Бул жердеги эбедек баардыгы очпайбы азыр. Ооба. Ошол мектепке барышат да Кудай буйрса. Анан калганда жетишпегендик болсо биз аны чечебиз. Asıp var. Gelen benim. Ha.
Çolpanды urvatып токшойсуңар, а? Кандай эмес, 10 миңнан да. Жашылыктар, аманчылыктар болсун, ушу жерде өнү өсүп. Baldan attı. Аты жөнүңүз, жашыңызды? Аты жөнүм Токтогулдун кызы Дөөлөт Бүйөлү. 19 жаштамын, 3 кызым бар. Бири бияктан төрөлдү, экөө аяктан төрөлүп келген. Биз келгели 3 жыл болду. Ana şu Narında жашадык, Нарын дедек, анан бирин биякка көчүрүп келдилер. Алайлык туугандар. Үй салган экен, чоң рахмат, үйлөргө келдик, азыр үйлөргө кирдик. Çok eкен pamukta. Kaylılı pamulga kelip kaldık deymiz, oraya sırayla bärimiz жер kırmızı. А Памылда кандай мал чарбачылык менен бе, эмне Мал кылчу менен эле? алып мал чарбачылык, стопоз, кой менен. Жазганды, окуганды билесиз да? Жок, билбейбиз жазганды. Нарында окуттуп атыштыбы? Нарында кичинелер окуду, биз да окуталык дегенде өзүбүз болбой койдук да окубайбыз. Олар келгенибизде окубай койдуктан окусак болот эди. А неге? Ошо окууду билбейбиз, окубайбыз деп койду анан эркек кишилерибиз окубай койду дейт, анан биз окубадык. Тамга тааныбайсыз? Жок. Экен, unda da bizди келгенде да жакшы тосуп алдылар, биякка жолго салганда да жакшы тосуп, жакшы жолго салдылар. Чоң рахмат, Нарынын элиге ыраазы болсун Алла Таала. Бияктан да жакшы тосуп алдылар, жаңы эле келип азыр отуруп үйлөрүбүзгө кирип. Бул 1 жаштагы кызыңыздын атын айтып койсоңуз? Чолпонай. Чолпонай. Каяктан келдиңиздер эже? Нарындан келдик. Эшикти жаап коюңуздар. Өтөрүңүз эже. Narından köçüp geldik, şu yakka köçürüp geldiler. Nарын жактып эле сиздерге? Ооба, Nарын оюясы айланай. Nарын жакшы жер эди, жакты бизге. Канча балаңыз бар, канча жаштасыз, аты жөнүңүз? Аты жөнүм Токтогулдун кызы Дөөлөт Бүйөлү. 19 жашта. 19? 39 жашта. 39 жашта. Канча балаңыз бар? 3 кызым бар. 2 кызыма кичиген кичиги şu яктан төрөлүп. Бул кызыңыз канча жашта? Бул 1,5 жашта. Аты ким? Чолпонай. Айтып бер. Bizdi жетектеп келген. Чолпон эженин аты. Жаңышында келип кеткен. Шол эжелер авал Алла анан калганда сабап болуп бизди şu якка алып келген шо кишилер. Жупар эже, Чолпон эже, шо кишилер бизге сабап болуп şu якка алып келип, Нарынга жайгаштырып, аяктан ясыга айланай, Нарындын эли, жери бизге жакты, жакшы эди. Анан эми биякка үй салып, биякка алып келдилер. А Нарында кандай үйдө жашадыңыздар эле? Квартирада жашаган. Квартирада. А бул жакта өзүңүздөрдүн үйүңүздөр, э? Өзүбүздүн үйлөр, анан Алла ыраазы болсун, Кыргызстан эл баары бир тууган бол, жигер анан. Айта бериңиз дагы.
Дагы Үйдө эмне менен алектенесиздер? Мындай кол өнөрчүлүк, башка эмне жумуштар жасайсыздар Şu үйдө? kol önörçülük үйдө sayma sayabız, örmök жасайбыз, şöyle men alektenebиз ana. Өрмөк. Örmök, boz үйдөн örmök жасайбыз. Sayma sayabız, şöyle men alектенип үйдө эле болобуз. А негизи сиздерди да кыздарды чыгарганда сеп беришеби, э? Ооба, берет. Ошо төшөк жана башка тигип өзүңүздөр эме кыласыздар да, э? Ооба, башка бери жок. Улуу кыздарыңыз канча жашта? Улуу кызым 25ке чыкты. Турмушка бергенсизби? Ооба, аны бияктан келип төрөдү. Кимге турмушка чыкты? Өзүбүз жакка эле турмушка чыккан. Сиздер негизи каяктан көчүп келдиңиздер Памирге? Улуупамындан көчүп келгенбиз. 3 жыл болду, 3 жыл болду биз буяка келгенбиз. А туугандарыңыздар ал жакта калды да, э, айрымдары? Туугандарыбыз калды. Алар да келишеби же кандай? Билбейм анан келишеби. Biz bu yaktın elige el olur, jerge jer olur, könüp kessek keletler anam. Biz könelmey kayra ketip kalsa kırar kayra kelip jeşek. А негизи ал жак менен Нарындын, могул Кыргызстан, Оштун кандай айырмачылыктарын сездиңиздер? Narının jeri jakşı eder, жылуу eder anam. Bu dese pamıl siyaktı ele şamal boroşop oturat eken ayırması deli çok eken pamılda. Hayli pamılga kelip kaldık deybiz anam oraya sığaylanayım bärimiz jer Kırgızstan. А Памылда кандай мал чарбачылык мененби эмне кылчу эле? Мал чарбачылык, топоз, кой менен. Жазганды, окуганды билесиз да? Жок, билбейбиз жазганды. Нарында окуттуп атыштыбы? Нарында кичинелер окуду, биз окуталык дегенде өзүбүз көрбөй койдук да окубайбыз биз. Олар келгенибизде окубай койдуктан окусак болот эди. А неге? Ошо окууду билбейбиз, окубайбыз деп койду анан эркек кишилерибиз окубай койду деди анан биз окубадык. Тамга тааныбайсыз? Жок.